тамашалашпай жашына сый болсоң. Эми сиз менен сыйлап жүрөбүз го биз. Сый болсоң не деп жазып атасың анан? Жазганда жалпы тема ошол болуп атпайбы, бүгүнкү тема баары эле жазып атпайбы? Сый болуп өчүрүп кой жакшына. Сый болуп мен эмне кылып атам сизге? Мен сага эскерттим анда, уктуңбу? Макул. Жакшына сый болуп деп өчүрүп кой. Аны эмне мынчалык катуу? Эмне болду? Хорошо, ладно. Биринчи возможностьта сүйлөшөм сен менен, макулбу? Тереңдетпей сыйың менен өчүрүп кой. Хорошо, аны көрүңүз анда. Давай. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Биздин Кыргыз Республикасында жазылып турган кытайча жазуулар мага жакпайт. Мен ушуну айтайын дедим. Азыр мен Ташиевдин же Мадумаровдун же Атамбаевдин фейк эмесмин. Мен НПО дагы эмесмин. Бирок мага биздин менин мекенимде, менин Кыргызстанымда кытайча жазылып турган жазуулар жакпайт. Буга чейин Дайырбек Орунбеков деген ушинтип адамдарды коркутуп кетти, ушундай башка тилдеги жазууларды чыгаргандар камаласыңар деп. Анан мен бул жерден Дайырбек Орунбековго кайрылып кетем. Антип бирөөнү коркутпай эле кой. Мен жеке өзүм эч кимден коркпойм. Тилим үчүн, жерим үчүн, мекеним үчүн мен камалып кеткенден коркпойм. Кээ бир журналисттер чалып коркутат, өзүңөн көр, анан мен сага эскерттим дегендей кылып. Биздин баш мыйзамда жазылып турат. Ар бир адам өз ой пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деп. Мен ошол укугуман пайдаланып айтып атам. Мен мага жеке өзүмө менин Кыргыз Республикасында, менин мекенимде, менин жеримде, менин элимде кытайча жазылып турган жазуулар мага жакпайт. Анан экинчи айта турган нерсе, бул жерде буга чейин мен дагы улут аралык качтыкты козутуу деген берене менен камалып чыккам. Азыр дагы сотум бүтө элек, мен эч жака кетпей тил каты менен жүрөм. Антип биздин айрыкча кыргыздарды могу силер чыгарып аткан эжелердин, байкелердин көбү деген мен тааныйм, алардын көбү элге күйгөн, жерге күйгөн мекенчил эле адамдар. Алардын баарын фейк деп чыгарып турсаңар. Анан антип бирөөнү айрыкча кыргыздарды түрмө менен камайм деп коркутканды токтотуш керек. Андан көрү бирөө айткан кишини коркутпай ошол нерселерди оңдош керек. Бизде мыйзам бар, мамлекеттик тилде жана расмий тилде жазылсын деген. Ошол кытайча жазууларды алып туруп деген ордуна кыргызча жазыш керек. Кемчиликти оңдош керек. Анан айткан адамды каматып ем, минтип ем, тигинтип ем, өзүң өңгөр деп коркутканды токтотуп. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга жалындуу ысык салам. Кереметтүү ысык көлүбүздөн. Ошо туугандар, бүгүн больничный бүттү, буюрса жумушка даярбыз. Тарландык, жакшы баары тең. Ден соолук сураган ошо
ар бир жазган инсандарга терең ыраазычылык, баарыңарга мен жакшы. Урматтуу туугандар, ошол интернетте карап отуруп кечтен бери эле Дайыр Орунбеков азыр элдин оозунан түшпөй атат. Билбейм, эмне отурушат, кандай кылып атышат, мен түшүнбөй койдум. Ошого да мен өзүмдүн жеке пикиримди, оюмду жазгым келди да. Акыркы күндөрү фейктер, жанагындай троллдор туура анча-мынчалар кылып атат. Бирок ошол фейк троллдордон дагы эң коркунучтуусу жогорку кызматтагы адамдар ошо каратып туруп биздин урматтуу президентибизди мындай каралатып кандайдай сезилип атат да. Мисалга ала келсек, кечээ мына такталган эмеспи, мындай туура элге туура түшүндүрүлбөй калды да. Муну да патриот байкем Руслан Черткеев байкем дагы рас жакшы айта кетиптир. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Такталган маалыматпы, такталбаганбы? Балыкчыларга дейт, 2 жыл Соңкөл менен Ысык көлдөн балык кармаганга болбойт деп салды да. Билесиздер, мен өзүм балыкка кызыгам, балыкка келем, ушу удачка менен кармайбыз. Эми группаны ачсаң, ачык эле айтайын, ажообузду сөгө башташып турушачы. Жана айыл чарбада министрде отурган тупойлор. Кичине мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтсаңар болбойбу? Мындай чыгарып салдыңар, тигине новосттун баары тиги маалыматтар кетти уже. Элдер биякта түшүнбөй, эми кантип биздин Ысык көлүбүзгө балыкка чыкпай калабыз деп, нервтери качайып атышат. Бул эмне жашоо болуп баратат, эмне болуп баратабыз депчи. Кечээ Дайыр Орунбеков дагы өзүнүн бир публикацияларын чыгарыптыр. Мен ага айтайын деген аны менен мен айтчу алганбыз убагындачы. Бирок айтайын деген өзү бир нерсени чыгарып туруп, тиги эмне деген бийлик бутагында отурган ошол маалымат катчытчы мисалы. Ошол жазат бир нерсени, жазып туруп кайра эмнеге исправить этет да? Мисалы, билбейм, ошол жагына мен түшүнө албайм да. Анан алар жөнүндө сөз айткан адамдар эмнеге өзүнөн өзү жумуштан кетип калат, же өзүнөн өзү эмнеге камалып кетет, ушундай угуп атам да негизи көбүнүнчү. Ошо жогору жакта тургандар өзлөрү, мисалы, айыл чарба министрлигинде тургандар, ошо чоң кызматта тургандар, ошол атайын бир мындай элди бир козуткусу келип атат да алардынчы. Жана энпошниктер эмес, жанагылар эмес, тигилер эмес, алар да кичине бензин чачып атышат. Өзлөрүнүн айтканын өзлөрүнө колдонуп атышат, Мындай айтканда бир оюн жүрүп аткандай. Мына погранчастьты дагы өткөндөн бери айтып келатам мына. Не то экен. Эл жөн айтпайт. Ошакта иштеген балдар айтып атат. Мына кече бир видео чыгарып коюштур андайын. Мына 46 ысыкта, 46 градус ысыкта ушундай биздин пограничтер ушинтип атат, тиңтип атат деп бир шоу кылып коюптур да. Туура мен ал биздин жокерлерибиздин бирөөсүн жаман деген эмесмин. Ошол жанагы башында турган адамдары эмнеге жанагындай даярдык кылып берген эмес деп ушундай кемчиликтерди айттым. Мына сын пикир айтылган соң уже сразу ага ответ уже элдин немесин буруш үчүн мына биздики мынтип атат, тиңтип атат жөнүнө шумдук бирөө эле кабинеттен отуруп барып тартып жасап неме кылып коюшту да. Не то мына жакынкы аралыкта көрүнгөн бир катын ушак айтышпай, могу бензин маселеси, албетте бензин азыр деген биз Россиядан алабызбы? Россиянын өзүнө жетпей атат. Бул азыр оор маселе болот. Бул чоң бир көйгөй жаратат. Бензиндин аркасы менен көп продукту деле, тиги деле, бул деле, жол кереги деле бүт кымбаттап атат да.
ошол маселени мисалы көтөрүш керек да, бир издениш керекпи, бир чечиш керек да. Мына кече элдер кырылып атат уже тиги Караколдо жана Курговойдун жанындагы заправкада. Эмне деген тыгын уже күндөн күнгө 50 тыйындан 2 сомдон 1 сомдон кылып эле өстүрүп атат. Жакында 100 сом болобу? Ошолорду мындай ойлонуш керек да. Же болбосо ойлонгондон да мурун элге маалымат бирөөңөр да бербей атпайсыңарбы? Ушундай Россиядан алчу элек, ушинтип атабыз, аяктан да азыр ушундай кыйын болуп атат. Ошол жагдайга байланыштуу ушундай бизде бензин маселеси тартыш болот. Ушундай болот, тигиндей болот деп мындай бирөө жан түшүндүрөбү мындай? Жок, чота не то, бир башкача оюн болот, урматтуу Садыр Кожоевич. Не то. Эмнеге эле ошо жаныңызда жүргөндөргө ишендиңиз да калдыңыз билбейм. Эл айтса да калп айтпайт го, калк айтса да калп айтпайт. Сизге бир жаманчылык кылайын деген бир карапайым эл жок го, ушу ыраазычылыгын эле билдиришет го. Ушу мен коркконум эле тети жаныңызда жүргөндөр аңга апарып туруп эле түртүп ийбесе экен эле деп ошондон корком да. Азыр кимге ишениш керек экенин да билбей да калдым уже. Билбей калдым уже. Ал маселе сиздин деле көйгөйүңүз болуш керек. Кимге ишенериңизди сиз дагы точно билбейсиз да. Бирөөнү алып келип койсоң коррупционер, экинчисин алып келсең, жана тууган урук кланын алып келип койгондорго уже моого жетти, моого. Ким бир чоңураак кызмат коруп калса эле бүттү, тиги катын бала чакасынын, тиги өкүл баласынын, тиги пушул жинеп алат да, мындай чыныгы таланттуу, мындай иштейм деген балдар четте калып калганы мени өкүндүрөт да. Ушу кадровый маселеден аябай эле биз аксап атабыз да. Сөздүн ачыгы чыккандар. Өлө эле аксап атабыз. Тизмектеп чыгарып коюптур жанагы Дайыр Орунбеков. Ал тизмегинин арасында мени кимге кошот билбейм. Кайсы тарапка кошосуң, Дайыр байке? Экөөбүз бир жолу урушуп, мен бир даватка барып келгенден кийин кечирим сурап жазып койгом. Бирок бир да жообу келген жок. Мусулман адам бири-бирин ушундай мисалы сын айтсаң эле сразу душманга айлантышат да аларчы. Жок да, кемчилигин айтып аткан соң наоборот, мен өзгөрүшүм керек экен, могул жеримде кемчилик кетип атып деш керек эле да. Бул уже Дайыр Орунбеков канчанчы жолу пост чыгарат, ошонусун өчүрөт, либо оңдойт да. Ошончолук бийлик башында турган адамдар ошентип атса, анан башкалар эмне кылат? Туугандар, могу Айыл чарба министрлиги, силер башкачасыңар, могу көлдүктөрдү козутуп атасыңар мындай. Ушу балык маселесин улам чыгарып коюп, кайык менен киргенге болбойт деди, канча киши нааразы. Кайсы мыйзамда жазылып турат, кайык менен киргенге болбойт деп. Мыйзамды биз бузбай эле силер бузуп атасыңар, биринчиден. Экинчиден, туристтик экология милициясынын адамдарга болгон мамилеси. Бир нерсе болсо эле каматып саласың, камаласың. Ушинтип пакта коюп, тайраңдап, майраңдап, баары сонун деп келип туруп, 5 президентти деле жоготушпадыбы ушундай пактакорлорчу. Ушу биздин эл үчүн, жер үчүн иштей турган президентибизди да элге жаман көрсөтүп атканы мени өкүндүрөт да. Ошол жана бийлик башында тургандар жана көчө Дайыр Орунбеков чыгаргандар коркунучтуу эмес. Ушу жанында жүрүп жана чоң кызматта тургандар нааразы кылып атканы ошолор мага. Мен ошолорду коркунучтуураак деп эсептейм, чем тетигилерге караганда. Тилек до конца жопализдер, силер колдонгондун куда сөөк балдары өтө акылдуу болуп атпайбы до конца дейт. Тилек Шаршеев, фейк. Айланайындар, кайра пайда болдуңарбы? Силер менен бир урушпайын деп, бир кыргыз бололу деген сайын эле жарыктык. Эркексиңби мындай? Эркексиңби? Кел, мен сени азыр эфирге чакырайын. Чыкчы, айтчы, оюңду айтчы, жашынбачы чиркин. Момундай бетиңерди жүзүңөрдү чыгарып айткылачы. Жарыктык.